Пайгамбарыбыз риwayat кылат, силердин бириңер жуунган жеринде зара кылбасын. Анткени азгыруулардын көпчүлүгү ушунун себебинен болот. Жуунган жерде зара кылбасын. Анткени азгыруунун көпчүлүгү ушунун себебинен болот. Азгыруу дегендин мааниси шекке түшүп калат, жаман оору. Дарат алып атып шектенип баштайт. Даратым болдубу, болбодубу? Бул жеримде жуудумбу, жуубадымбы? Кээде ушундай адамдарды көргөнбүз. Намаз окудук, алдымда турат. Намазды окуп бүттүк, жамаат менен ал киши кулак кагып намазга кире албайт да. Шектенип калган. Кайра айтат, ниет кылдым, 4 рекет пешин намазын окуганга Аллаху акбар дейт да, кайра шектенип, кайра ниет кылдым, 4 рекет. Ниетинен шек да, ушунчалык шекке кирип калган да. Даратканага кирет, жөн дарат ушатайын деп кирип кетип, ошо менен гусул алып жуунуп чыгат. Бир аз жууйт, истинжа кылат, шектенет, бияка тийип калды окшойт. Ал жагын жугуп шектенет, жок болбой калды, акыры жуунуп чыгат толугу мененчи. Шек чатак да. Экен деген маселе башталат. Ошондуктан жууна турган жериңер таза болсун деп атат да. Ал жерге зара кылбагыла. Зара кыла турган өзүнчө жай болсун деп. Андай жерге зара кылбагыла. Кээ бир жерлер бар, ошо жерде зара кылат. Мисалы биздин мамлекетте андай көп жок. Чет мамлекетте ысык жерлерде, мисалы Саудияга барсаңыз деле, дараткана үстүнөн эле душ кылып койгон да. Биякта зара кыласыз, бошоносуз, үстүнөн эле кайра душу бар, ошо деле жуунасыз. А бул кандай, хадиске каршы келип калдыбы? Жок, хадиске каршы келген жок. Мунун мааниси ошо зара менен аралашып кала турган жерде мындай болбосун деген сөз да. Ал жерде дарат кылдыңыз, ал агып кетти, эч жерге кармалып калган жок, сиңип калган жок, себеби кафел, башка нерсе, ал өзүнө сиңдирбейт. Ал агып эле кетет. Үстүнөн кайра жууна берсеңиз эч кандай маселе жок.